Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым, баардыгыңарды жаңы окуу жылыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кымбаттуу окуучулар, силерге сунуш кылынган окуу китеби 16 чоң темадан турат. Ар бир тема 5 сабактан туруп, 6 сабак кайталоо болуп эсептелинет. Силердин кызыгууңарды, эске тутууңарды өстүрүү үчүн тапшырмалардын түрлөрү берилген. Бул тапшырмалар турмуш менен байланышкан. Ошондой эле кызыктуу чакан аңгемелер, ырлар, жаңылмачтар, макалдар, табышмактар жана логикалык оюн көнүгүүлөр, кроссворд, филфордтордун түрлөрү берилген. Окуу китебинин аягында кайталоо үчүн көнүгүүлөр берилген. Кымбаттуу окуучулар, окуу китебинде берилген материалдар силерди ата мекенди сүйүүгө, ата энени урматтоого, жаратылышты коргоого, ага аяр мамиле жасоого, сылыктыкка, ак ниеттүүлүккө, чынчылдыкка үндөйт деген үмүтүбүз зор. Окууңарга ийгилик каалап, келечекте өз мекенин барктаган чыныгы патриот, көп тил билген, ар тараптуу өнүккөн инсан болушуңарды тилек кылабыз. Мына ошентип балдар, биз жаңы окуу жылындагы биринчи чейректеги биринчи сабакты баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы кайталоо. Повторение. Кайталоо. Биринчи көнүгүү сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле. Карагыла балдар, бул сүрөт боюнча жаңы сөздөрдү эсибизге салабыз. Кандай сөздү эске салабыз? Саламатсыңбы? Саламатсызбы? Салам. Демек, өзүңөр байкагандай эле, биз азыр силер менен саламдашуу сөздөрүн эсибизге салабыз. Балдар, силер дагы кандай саламдашуу сөздөрүн билесиңер? Келгиле, ал сөздөрдү бирге эсибизге салып, бирге кайталап көрөлү. Кана эмесе балдар, бул жердеги саламдашуу сөздөрүн кайталайбыз. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандуу күнүңүз менен. Кутмандуу кечиңиз менен. Салам. Кандай турасыздар? Иштериңиз кандай? Эмесе силерге суроо балдар. Ким биринчи салам берет? Кандай ойлойсуңар? Ким биринчи салам берет? Башкача айтканда, ким кимге биринчи салам бериш керек? Эмесе, мына ушул суроого биргеликте силер менен чогуу жооп издеп көрөлү. Эгерде жашы кичүү болсо, улуу адамга биринчи салам берүү керек. Ал эми атчан адам жөө адамга салам берет. Перзент ата энесине биринчи болуп салам берүүсү абзел. Басып бара жаткан адам олтурганга биринчи болуп салам берүү керек. Окуучу мугалимге, жалгыз адам жамаатка биринчи болуп салам берет. Эми саламдашуу адеби менен таанышабыз. Саламдашуу адеби. Кемсинтип, шылдыңдагансып саламдашуу адепсиздик. Саламдашуу чын жүрөктөн болуусу керек. Саламга алик алган адам башын кыймылдатып гана койбостон, жообун урмат менен айтуу керек. Мына балдар, биз силер менен азыр саламдашуу сөздөрдү эстедик жана ошондой саламдашуу адеби жөнүндө дагы бир аз болсо дагы маалымат алдык. Эмесе, экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Таанышуу. Экинчи көнүгүү суроолорго жооп бергиле. Атың ким? Менин атым Асан. Кана ар кимибиз өзүбүздүн атыбызды кайталайбыз. Мен силерге суроо берем, силер болсо атыңарды кайталайсыңар. Атың ким? Менин атым. Фамилияң ким? Эми бул жерге ар ким өзүнүн фамилиясын өзү айтып берсин. Фамилияң ким? Канчанчы класста окуйсуң? Канчанчы? Санаточу сөздөр менен жооп беребиз. Демек, силер 3-класста окуйсуңар. Канчанчы класста окуйсуң?
3 класста окуймун. Азаматсыңар, мен ойлойм, силер экинчи көнүгүүнүн ар бир суроосуна туура жооп бердиңер. Эмесе дептерибизди ачып бүгүнкү күндүн числосун жазып алабыз. Кана эмесе балдар, дептериңерди ачып бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Сентябрь айынын кыргызча аталышы бул аяк-оона айы. Аны силер билесиңер. Демек бүгүн аяк-оона айынын 2-си. Темабыз кайталоо сабагы 3-көнүгүү. Биз дептерге 3-көнүгүүдөн баштап жазабыз. Дептериңерди ачып, экранда көрүнүп турган бүгүнкү күндүн числосун, темасын жана көнүгүү номерин көчүрүп жазгыла. Жазып болгон болсоңор, анда китебибизди ачып, көнүгүүнү дагы бир жолу кайталайбыз. Демек 3-көнүгүүдө апта күндөрүн эстегиле. Балдар, бир жумада канча күн бар? Бир аптада канча күн бар? Алардын кыргызча аталышы кандай? 1-чи күн, 2-чи күн, 3-чү күн, 4-чү күн, 5-чи күн, 6-чы күн, 7-чи күн. Эмесе бул силерге азыр мына ушул көнүгүүнү дептериңерге өз алдыңарчы отуруп, бул жерде калтырылып кеткен тамгаларды жазып чыгабыз дагы, ошондо апта күндөрүн толук эстеген болосуңар. Кана эсиңерге салып, бул жердеги калтырылып кеткен тамгаларды орундуктарга жазып чыккыла. Жазып болгон болсоңор, аткарган көнүгүүңөрдү мага сөзсүз түрдө жиберип койгула. Кийинки тапшырмага өтөбүз. Эсиңе тут. Саламатсыңбы, саламатсызбы, саламатсыңарбы? Демек, саламдашууга берилген жооп саламатчылык. Демек, биз саламатчылык деп жооп айтабыз. 4-көнүгүүдөгү тапшырма схема боюнча менин жайкы каникулум деген темада сүйлөп бергиле. 1-чи схема. Кайда болдуң? Где был? Кайда болдуң? Айылда, шаарда, көлдө, жайлоодо, үйдө, чет өлкөдө. Кайда болдуң? Сен жайкы каникулда кайда болдуң? Эмне кылдың? Эмне кылдың? Ойнодум. Сууга түштүм. Жардам бердим. Китеп окудум. Эс алдым. Конокко бардым. Кандай эс алдың? Сонун, жакшы, көңүлдүү, орто, эң сонун, жаман эмес. Эми бул схема боюнча кандай кылып жазабыз? Мен жайкы каникулда кайда болдуң? Айылда эс алдым. Балдар, силер жайкы каникулда кайда болдуңар? Силер мына ушул сөздөрдөн өзүңөрдүн кайда эс алганыңар жөнүндө таап жазып чыгасыңар. Балким шаарда болдуңар, көлдө эс алдыңар, жайлоодо болдуңар, балким чет өлкөдө же болбосо жөн гана үйдө эс алдыңар. Экинчи схема боюнча эмне жазабыз? Чоң атама жардам бердим. Эмне кылдыңар жайындасы? Сууга түштүңөрбү, китеп окудуңбу, эс алдыңбы, конокко бардыңбы? Демек, мына ушулардын бирөөсүн тандап жазабыз. Чоң атама жардам бердим. Ал эми 3-чү кандай эс алдың? Мен эң сонун эс алдым. Демек, дептерибизди ачып, 4-көнүгүү деп жазып алабыз. Дептериңерди ачып, 4-көнүгүү деп жазабыз. Мен жайкы каникулда айылда эс алдым. Чоң атама жардам бердим. Мен эң сонун эс алдым. Эсиңерге салам, бул жөн гана үлгү. Силер бул жерге кара менен белгиленген сөздөргө өзүңөр схеманын ичиндеги сөздөрдү тандап жазсаңар болот. Мына ошентип, балдар, бүгүнкү сабагыбыз дагы соңуна чыкты. Силер менен мен Гүлсара Базарбаевна болдум. Бүгүнкү сабактан үйгө тапшырма 5-көнүгүү менин каникулум деген темада сүрөт тартабыз. Тапшырма түшүнүктүү болсо, анда мен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайын. Кийинки сабакка чейин сак саламат тургула.